taң erten көргөн түш, tahajjud kezinde көргөн түш эң туура түш ошол. Түш bir kança türdүү болот. Bir түрдүү түш коркунучтуу түштөр болот. Mal шайтандан аны коркпоңуз, ойгонуп чочуп кетсеңиз, аузубиллахиминешшайтанирражим деп каптал өзгөртүп жатыңыз, аны эч кимге айтпаңыз даганы. Экинчи түрдүү bir түш болот, эмнени көп ойлосоңуз, ошону көргөн болосуз да түшүңүздөчү. Эмнени көп ойлоп, өзгөчө үйлөнө элек жигиттер ойлонуп уктайт, түшүндө көп нерсе көрөт. Машина алайын дегендер түнү менен эшек минип чыгат мисалы. Ошентип экинчи түрдүү түш ошол. Үчүнчү түрдүү түш ушундай түш таң эртең көргөн, анан толук эсинде бар да, ошол түштү барып илимдүү бирөөдөн жорутса болот. Көргөн эле түштү барып мен ушундай түш көрдүм, не болот? Анан мен ушундай түш көрдүм, не болот? Абетте уктадым эле, бамдаттан кийин уктадым эле. Асырда жорута турган түш мына ушул үчүнчү түрдөгү түш. Tahajjud кезинде, багымдаттан мурда кезде көргөн түш, анан эсиңизде толугу менен калган болсо, ошол түш рахмани болот. Аллах тараптан болот. Bir manisi болушу ыктымал. Аны дагы мечит имамынан сурасаңыз, ал түш жорук китебин İbn Sirin rahmetullahi aleyhi жазган Ta'birur Ru'ya деген китеп бар, ошонун карап айтып берет. Siz садака кылыңыз, же сиздин түшүңүздүн мааниси Аллах буйрса жакшы экен деп бир нерселерди айтып берет. Көрүнгөн эле түштү жорута бербеш керек, анан көрүнгөн адамга эле жорута бербеш керек.